Огородка снаряд түшүп тур, снарядтан айнектер талкаланып тур. Анан ушул акмакчылык, тажиктердин жапайчылыгы, акмакчылыгы да. Үзөң кушту акайып берип койду. Каркыраны бакийип берип койду. Мына төрт көчө деп коет, мында жакөрүк дейт эле, жалгыз өрүк. Анын территориясын мадымарып менен бакийип берип койдулар. Эгемендүүлүктү алгандан кийин тажиктер иштете албай койду. Көмүр жок болуп, тажиктер кыргыздын арчаларын кесип баштады да отундукка. Мына ошондуктан тарсипсиздикти токтотуш үчүн биз тиги постторду койгон элек да убагында. Биздин посттор бир эле тиги Оруктун тегерегинде эмес, ошол Мачинский район деп коет, тиги Гармский районунан наркотрафик болуп турганда убагында. Атып жатпайбы, өлтүрүп жатпайбы, күйгүзүп жатпайбы? Тиги биздин кыргыздын айылдар проходной двор болуп калып жатпайбы? Тажиктер үчүн. Күйгүзүлүп жатпайбы? 2 жол, 3 жол кайталанып күйгүзүлүп жатат. Жол тажиктердики. Шлагбаум коюлат. Ар бир текшерилет. Көрдүк да биз жанагы Баткенге жол салына электе сок менен жүргөнүбүздө көрдүк да кандай кыйнайт. Бул контроль, анан кийин пост абдан жаман да эл үчүн. Кыйнап коет да элди. Аны аргасынан ар көчүп кетет. Ошондуктан абдан этият болсок да дагы кол теги кайра текшерип, элди угуп, жыйынтыкты туура чечим кабыл керек да, менин оюмча. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз чек арадагы акыркы кырдаал боюнча Баткен облусунун экс-губернатору Мамат Айбалаев менен маектешебиз. Саламатсызбы, агай? Агай, ушул акыркы кырдаал боюнча кандай пикирдесиз? Негизи эле кечээ ушул 25 сентябрда Кызыл Бел автожол өткөрүү пунктунда Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчилери жолугушту. Ал жерден ушул тажик-кыргыз 4 чек ара заставасы алынып салына тургандыгы маалым болбоду. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Мен биринчи сөз баштаганда туугандарыма көңүл айтып койсом кандай дейсиз? Айтыңыз. Аксай элине, мен туугандарым да бар да. Аксай элине, ошо Орто Боздо, Паскарыкта, Самарканддагы айыл өкмөтүндө, Ак Татырда 2 азаматыбыз Ак Татырдан өтүп кетиптир. Мына Аксайда теги Капчыгай айылынан 6 атылыптыр. Жанагы тоок фермасы барган азаматыбызды кыйнап өлтүрүптүр. Мен ойлойм, бул жаман иштер тажиктер үчүн кечирилгис иштер. Булар коркпогула деп айтат элем да элиме. Мен көңүл айтам силерге, бирок коркпогула тажиктерден. Биз сөзсүз жообун беребиз. Аба ишенип койгула. Силердин туруктуу турганыңарга чоң рахмат деп айтат элем да. Ал эми деги посттор боюнча, бул постторду мен Баткенде губернатор болуп турганымда коюлду эле да. Себеби Оруктагы жашаган тажик элдери кыргыздардын арчаларын кесип, жайлоонун колдонуп, тартипсиздик кылгандыктан, себеби аларда Шурап деген кен бар, көмүр чыккан. Ал жерде 1 миллион тоннадан ашык жылына көмүр казылып алынат эле. Эгемендүүлүктү алгандан кийин тажиктер иштете албай койду. Көмүр жок болуп, тажиктер кыргыздын арчаларын кесип баштады да отундукка. Мына ошондуктан тарсипсиздикти токтотуш үчүн биз тиги постторду койгон элек да убагында. Ал эми 99-жылы мен барып калдым. Тиги душмандар Матча районунан, Тажикстандын Матча районунан кирген да. Кирген душмандар Баткен районунда 52 азаматыбызды, солдаттарыбызды, офицерлерди атып салды. Атууга түшкөлдө. Тиги Орук менен Матчанын ортосунда Кыргызстандын Курбака деп коет жеринде 16-18 солдатыбызды атып салдылар да душмандар.
Мына оны унутпаса керек да. Биздин посттор бир эле тиги оруктун тегерегенде эмес, ошол Мачинский район деп коет. Тиги Гармский районунан наркотрафик болуп турганда убагында. Мен мына 46-жылдан берген болгон окуяны эсиме түшөт да. Мына ошондуктан наркотрафик тиги Матчадан Орукка келип, мына Оруктан бар жака тарап Россияга кетет эле да. Бул наркотрафик, наркотиктер. Мына ошондуктан мына көрдүңүз бул жагы бар. Жанагы безопасность, жана душмандар келген жагы бар. Эгерде Тажикстан менен Афганистандын ортосунда согуш чыгып кетсе, талиптер Кыргызстанга кол салат мына ушу Мачинский райондордон, Гармский райондордон, анан мына Чоң-Алай райондорунан абдан этият болушубуз керек да. Мына картаны караганыңарда мына көрүнүп турат да бардыгы да. Мына бул жагынан да. Мына ошондуктан постторду биз тажиктер алыш керек, себеби айыл. Ал жерде милиция гана болуш керек. Тажиктердин милициясы. Башка армиянын же болбосо военный техникалардын ал жерде турушу законсуз. Биз алдан талап кылышыбыз керек. Жанагы кайрылып көрдүкпү, эл аралык уюмдар бизди колдоп жардам берсе, ал жерде тажиктер постун алган туура, биз шашпасак деген ойдомун да. Ошондо биз тарап 4 пост алганы туура эмес болду. Бул эмнеге алып барат? Шашыш керек эмес да. Туура эмес болуп калды. Туура шашып жатат да. Биз алышыбыз керек эмес. Тажиктер алыш керек. Алардын ою эмес, алар милдеттүү алышканга. Аларда только милицияда болуш керек. Алар анклавда турат. Эгер историяга кайрыла турган болсок, Сталин өлгөндөн кийин Хрущев деген самодур бийликке келди да, Советтер Союзуга. Ошондо неперспективный село деп Керевшин деген айылыбызды тиги Матча районунга алыша турган жерден, Кишемиш деген айылыбызды, Бедек деген айылыбызды, дагы ушул айылдарды көчүрүп салдык да, бесперстиктүү деп Хрущевдун тиги указы боюнча. Жанагы Аксайда жашап жаткандар Бедек айылынан, дарыянын боюндагы Бедек айылы тиги Аксайга өтүп насос менен суу ичип жатпайбы? Карабайсызбы? Анан ошо Оруктун төр жагында тиги Капчыгай айылы, анан Кык айылы бар эле. Кык менин оюмча айыл болуш керек эле. Азыр көчүп кетиптир. Ал эмес Кишемиш айылы бар эле. Бедек айылы төр жагынан тосулуп турат эле. Анан көчүп кеткенден кийин Варух айылы эки Кыргызстандын территориясы менен кеңирип кетпедиби? Экесе. Суранып отуруп, тажиктер суранып отуруп, Кыргызстандын территориясын алып койбодубу? Менин оюмча, менин мына эсептеп жүргөнүмө караганда, Баткендин 3/1 территориясы тажиктерге өтүп кетти да. Советтер Союзу убагында суранып отуруп. Кайсы аймактар өтүп кетти? Шурап. Мына Шурап. Шурап өтүп кетти, Шураптын территориясы. Эмесе биздин айылыбыз тиги Исвара району, Исвараныга жакын эле да. Исварада 3/4 айыл бар, кыргыз айылдары бар. Кыргыздар жашайт бүгүн деле. Анан тиги Исвара менен Канибаданын ортосунда Ким деген айыл бар. Мурда аны Санто деп койт элек биз. Территория биздики эле. Кийин берилип кетти да, Советтер Союзу убагында тажиктер суроосу менен биздин жетекчилер берип койдулар да. Сиз дагы ошол аймактан чыккансыз да, анан өткөндө өрттөнгөн үйлөрдөн сиздин дагы үйүңүз өрттөнгөн жокпу? Жок, менин үйүм мен ал жерден кеткениме көп болду. Мен жашаган үйлөр бардыгы жок болгон. Мен инимдин үйүндө азыр неберем жашап жатат. Инимдин баласы. Огородко снаряд түшүптүр. Снарядтан айнектер талкаланып барды. Талкаланыптыр. Бул болбогон иш да. Анан ушул акмакчылык, тажиктердин жапайчылыгы, акмакчылыгы да. Биздин жанагы протоколго кол койгон жерибизди Үзөң кушту Акаев берип койду. Каркыраны Бакиев берип койду. Мына 4 көчө деп коет, мында Жакөрүк дейт жалгыз өрүк. Анын территориясын Мадумаров менен Бакиев берип койдулар.
кол коюп, ал жерде 275 метр 5 гектар экен деп сүйлөттүр. Прокуратурасы дагы, Мадымаровдун өзү дагы, башкалар дагы. Ал жерден тартып тиги головной водособорго чейин 1,5 гектарга жакын жер кетти. И ошо сайды отуруп ташып кетти эл. Тажиктер отуруп ташып алды. Миңдеген үйдү салып, огород кылып. Мурда эгерде көк таш кыргыздар менен тажиктар арасы көчө турат, Мачайда да жарымы кыргыздар турат эле. Тиги тажиктер кысып отуруп чыгарып жиберди кыргыздардын көпчүлүгүн. Бир аз эле калды четинде. Анклав эле өзүнчө. Азыр кол коюлгандан кийин сайдын ичи отурукташып, Орук, Көкташ тиги Мачай кошулуп калды. Энди Орук эле, Орукка жол сурап жатпайбы, жана жол бер. Ал жол берсек, Орук кошулат. Болду. Тиги жана сиз айткан Лейлек, тиги Баткен районунун Самаркандек, Актатыр, Аксай айыл өкмөттөрү анклав болуп калат, сүлүктүү шаар. Анан ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев айтып атпайбы? 4 заставанын алынышы жергиликтүү элдин макулдугу менен болду депчи. Анан алардын эки тарап алуусуна буга чейин улам кайталанып келген ар кандай жанагындай атышуулар себеп болду деп айтып атат да. Сиз бул боюнча кандай комментарий бересиз? Энди кайсы элдер энди? Анткени ошол жакта Аксайдын эли макул болуп турбу же кайсы элдер? Ошол жакта Баткенде отургандар макул болсо ал бир жөн. Баткен ат түшүнбөйт. Баткенде жашагандар мүмкүн. Аксайлыктар эч вакытка макул болбойт. Алардан тебелеп коет, Оруктон, анан берки тажиктер. Ансы эле жок, тебелеп жатпайбы, атып жатпайбы, өлтүрүп жатпайбы, күйгүзүп жатпайбы. Тиги биздин кыргыздын айылдар проходной двор болуп калып жатпайбы? Тажиктер үчүн. Күйгүзүлүп жатпайбы, 2 жол, 3 жол кайталанып күйгүзүлүп жатат. Ошол жакта айтылып атат да, эме деп жанагы тажик-кыргыз заставасы бетме-бет турат депчи. Анан эки жактын аскерлери, чек арачылары урушуп кеткенде, ошондон улам жаңжалдар пайда болуп атат. Ошондон улам ушул заставалар. Мен дагы кайталаймын, мен сизге кайталаймын. Тажиктер Орукка пост койгондо акысы жок. Ал анклав. Ал жерде милиция дагы болуш керек. Биз гарантия беребиз. Кыргызстан гарантия. Ал анклав турат. Биздин постто турушка акысы закон. Мына тажиктердин кылганын карагыла, болгондуктан. Мына ошондуктан тажиктер постторун алыш керек, а биз бир аз шашпасак да. Дагы бир жолу. Эми көп протоколдо кол коюлду. Эмне өзгөрөт ушул заставалардын алынышы менен? Теги кандай өзгөрүүлөр болот? Оруктардын эли тартипсиздик менен Кыргызстандын арчалары кесиле баштады отунга. Жайлоо колдонот. Баткен районунун эли жайлоого чыга албай калат. Себеби тиги посттор жок, гарантия бере турган. Анан киде гарантия тиги Тажикстан менен Афганистан согушуп кетпейт. Тиги душмандар дагы Баткенге тиги Матча районунун жагынан кол салбайт. Киде гарантия? Бүгүнкү. Ошондуктан буларды эске алыш керек да, эске алыш керек. Мына тиги Акаев үзөң кушту берди. Канча миң гектарга территориясы кыскарды. Бакиев тиги Каркыраны берди, дагы майда жерлер. Мындан биз уттуруп жатабыз да. Мына ошондуктан абдан этият кайта карап көрүшүбүз керек да. Мунун баары ушул 39 протоколдун негизинде келип чыгып атат деген маалыматтар бар да. Сиз буга чейин ушул Политклиника медиасына берген маегиңизде дагы ушул протокол боюнча айтып өттүңүз эле да. Азыр дагы кеңири айтып өтүңүзчү, ал эмне болгон протокол? Мен протоколду укпадым. Но сөз жана Капчыгайдан жол атып да. Азыр жол бар. Тек Аксай айылын аралап өтүш керек да. Эми тартип болсун, договор болсун, өтө бергиле. Жок, бизге жол бергиле дегендиктен ошо тиги Капчыгай аркылуу жол өтүш керек экен да. Ошо протокол боюнча угушума караганда. Тиги средства массовой информация деп койт, ошону укканга караганда. Президентибиз кайта айтып жатат. 1 сантиметр жер бербейбиз деп. Анан жол бергенибиз бул гектар менен кетип калат да. Эл каршы болгондон кийин элди угуп койсо
ел менен макулдашып, ошо территория ал жерде ел жашайт. Бул Аксай эли азамат, баатыр эл. Баатыр эл тиги оруктарды кекесегинен алып турат. Анан тигилерди укпай койсок туура эмес болуп калат. А сиз бул протокол качан чыккан, эмне болгон маалыматыңыз жокпу? Билбейм, мен только уктум да протоколсуз жол салынат деген. Жол деген. А мен аны көргөнүм жок, окуганым жок. Ана тиги газеталардан, телевидениядан, анан соцсеттен карадым, ушу жол салынат деген ойду. Мен айттым, ел каршы болгондон кийин аны элдин сөзүн угуш керек. Исмаил Исаков айтып атат да, ушул протоколдун негизинде Ворух анклав эмес, Лейлек району толугу менен анклав болуп калат деп түшүндүрүп берди да. Анан бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Жок, бүгүн деле уже ушундай коркунуч барбы? Жок, бүгүн деле анклав да. Бүгүн тиги баду барып кол койгондо 49 жылга аренда алган. 49 жыл өтөт. Мына 9-жыл, 13 жыл өттүбү? 13 жыл өттү. 36 жыл калды. Тиги тажиктер шлагбаум коет. Жана төтөрүккө бер жагынан тиги көк ташка. Элди кыйнайт, анклав болот, эл көчүп кетет. Чыдай албайт да эл. Ол болсо, тажиктер ал жол менен Орукта уже кошулат. Болду, тиги өтө албай калат да. Лейлекте жашагандар, Сүлүктүдө жашагандар, Баткен районуна, Самаркандек, Актатыр, Аксай айылындагы жашагандар өтө албай калат да. Себеби жол тажиктердики. Шлагбаум коюлат. Ар бир текшерилет. Көрдүк да биз жанагы Баткенге жол салына электе сок менен жүргөнүбүздө көрдүк да кандай кыйнайт. Бул контроль, анан кийин пост абдан жаман да эл үчүн. Кыйнап коет да элди. Анан аргасынан ар көчүп кетет. Ошондуктан абдан этият болсок да дагы кол тиги кайра текшерип, элди угуп, жыйынтыкты туура чечим кабыл алыш керек да, менин оюмча. Анан буга чейин дагы мына акыркы 1,5 жылдын ичинде бул экинчи жолу чыккан келишпестик болуп атат. Буга чейин дагы чыгып келген да, анан буга чейин эмнеден улам мындай келишпестиктер чыгып келген? Келишпестиктер чыгып келген, тажиктердин саны өсүп жатат. Орукта өсүп жатат, Чаркууда өсүп жатат, Машай деген айылда өсүп жатат, Көк Ташта өсүп жатат. Буларга Тажикстан тиги Баткен менен Лейлек районунун ар жагында, мен айттым го, Мачинск району, Гармск район, анан биздин дагы райондордо тажиктер жашайт. Анан буларга территория менен суу керек да. Ошондуктан булар тиги картаны карасаңыз, Лейлек менен Баткен территориясын ээлеп алыш булардын орусча айтканда мечта. Ою. Бул негизи эле ушул Тажикстан менен болгон чек ара маселесин кантип чечсе болот? Канткенде туура багытка чечилет? Эми сиз кандай кеңеш бересиз? Эч кандай мындай эмеге компромисске барыш керек эмес да булар менен. Рычагдар бар. Баткенде, Лейлекте рычагдар бар. Ал рычагдарды колдонуш керек. Бир сонун рычагдар бар. Аны колдонуш керек. Ал жерге армияны күчөтүш керек. Армияны бүгүнкү современный техниканын толугу менен ал жерге алып барыш керек. Чек ара маселесинен эч кандай уступкага барыш керек эмес. Эч кандай уступка, 1 сантиметрге да барыш керек эмес. Энди бул жерде мен айтсам телевидениеден популизм андай деп көпчүлүк айтып жаман сөз менен мени тилдеп коет. Ошондуктан мен айтпай эле турайын. Рычаг бар да. Рычагдар бар. Бирок ушул рычагдардын бирөөнү мен айтып коеюн да. Шурап деген шаар бар. Жанагы шахчы чыккан. Ал Шурапка Оруктан труба менен суу, труба менен Актатыр айыл өкмөтү менен Самаркандек айыл өкмөтүнөн өтөт. Тажиктер болсо канал менен суу бербейт Самаркандекке, Актатырга. Кыргыздар ушундай тартиптүү, жанагы трубаны тешпейт. Трубаны тешсе, тиги Шурап шаары суусуз калат. Жок болот.
Енді тешіп, жардырып салғанда мен айтпаймын, айтқым да келбейді. Бирок ушул колдонуш керек. Эгерде силер Самаркандек менен Ак-Татырдын суун тоссоңор, биз жардырабыз. Шаар жоголот. Шурап-шурап, Ырысчак. Ага эч убакта тажик барбайт. Дагы бир топ ырысчактар бар. Анан негизи эле ушул тажик тарап менен чек араны таптакыр жаап салса кандай болот? Абдан жакшы болот. Абдан жакшы болот. Мына бүгүнкү абалда 98 атып өлтүргөндөн кийин булар менен катнаш ниетичине да. Биздин мамлекет эч нерсе жоготпойт да, туурабы? Эч нерсе жоготпойт. Эч кандай эч нерсе жоготпойт. Энди жана контрабанда бар. Контрабандадан пайда тапкан энди ал бүт дүйнөдө контрабанда бар. Энди жанагы насыбай саткандарды кармабай эле коюш керек. Насыбайды тажиктерге беребиз. Шох Искандаров деген бул боевик, полевой командир Тажикстандын. Теги Исфарга тайлап жибергендерде жанагы райондук милициянын начальниги кылып. Анан протест болуп жатып, өзү тажиктер өзү протест кылып жатып, иштен айдагандар да. Анан кантип бул генералдыкты Эмомали берген түшүнүксүз да. Полевой командир, боевик. Анан мен оюмча, мен ойлоймун да, тажиктин армиясында боевиктер бар да. Атайлып даярдалган боевиктер бар. Мүмкүн Афганистанга каршы деги ою менен, бирок аны азыр Баткенге карата, Баткендин элине карата колдонуп жатпайбы. Бул Шох Искандаров бул полевой командир. Полевой командирлердин бир тобу камакка түштү, атылды. Бирок бул сөз таап, Тажикстандын жетекчилери менен сөз таап, генерал болуп азыр сөзү өтө турган кадрлардын бири да Тажикстанда. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Убактыңызды бөлүп маегибизге макул болгонуңузга ыраазычылык билдирем. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.